Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, мен Алтынбек уулу Нурдин. Сары челек корugundагы миллиондор маселесин 2 жылдан бери көтөрүп келем. Андыктан видеону баштан аяк көрүңүздөр. Бул сары челек. Сары челек коругуна кирип баратканда мына ушундай пост турат. Бул посттон ар бир келген 12 жаштан өйдө жаран мына ушул жерден 100 сомдон машиналарына 100, 150, 200 сомдон төлөп өтүшөт. Жолдо мына ушундай учурларга кезигет. Ал эми бул бустар, мына ушул машиналар сары челек коругуна күнүнө 100 миңдеген, 200 миңдеген акчалар түшүп турарын айдан ачык так далилдеп берет. Сары челек көлүнө келип суктанышып, акчаларын беришип, ошондой эле ал жерге барып отурганына, тамак кылганына да Каяктан келдиңиз? мына ушинтип Кербенден. акча төлөшөт. Казанга 700 сом төлөдүз. Отурган жерге 500 сом тапчанга. Тапчандарга. Если 6га чейин отура турган болсоңор, 2 тамак кыла турган болсоңор, Казанга 1400, тапчанга 500 сомдон 1000 сом болот. Ушундай дейт. Биякта. Ушакта карагандар айттыбы сизге? Ушул жердегилер. Эки келин. Рахмат. Булар болсо сары челек коругуна келген дагы бир эс алуучулар. Камера жок учурда мынча сом бердик деп баарын ачык айтып беришти. Ал эми камераны жаккан учурда бул жердин ээси келип кууп чыгат деп коркту. Айтор камерага айтуудан баш тартты. Даже иштен сатып ана мумбай дедигим бар. Мен алыстыра барып, эми бу экинчи арсам, мындайдан суу көтөрүп кетип. Ошону мына места канча саат отурабыз анда биз? 2ге чейин отурабыз. Саат белгилеп коюшту туурабы? 2ден туруп кетели. 2ден туруп кетип, 2 чейин канча сом бересиз? 500 сом. 5 сом бересиз, а? Шарттары жакты, жакпады. Чактар жаккан жок ошо. Неме тамак кылгандарга места тамакка акчалап албайбы? Алат. Тамакка өзүнчө алат, идишине өзүнчө алат. Кайжымда идиштерди сатып аласың, местаны акчага сатып аласың. Мону 50 сом аласың. Акча менен экен да бул жерде. Бардык акча менен. Тамак кылганга канча сом төлөдүңөр? Аны тамак кылдырбадык. Тамак кылдырбадык. Акча деди да бирок, акча деди. Иши кызак кыймылдаган отурганыбызга 500 сом. Рахмат. О. Жок, Эми биз Аяктагын туруп келдик, 1,5 миңге. болгон нерсени ачык айтсаңар, мамлекетти жөнөгөт да. Азыр мына жер сурашат. Айтпай атат, жашырыпчы. Төлөдүңөрбү? Төлөдүк деп айтып болот. Мисалы үчүн бүгүн силер төлөп кетсеңер, эртең башкалар да келет да. Бекер отуруп калыш керек. Бизде мурун 500 сом төлөдү. Силерде мурун, а? 2ге чейин. Анан эми азыр 2ден дагы 500 сом төлөп берип алат. Бир тапчанга. Жөн эле бек тапчан. Кен сиз сүйлөйсүзбү сиз тартып коюнан да? Жок, мен Шарттарына жагып тургу сизге рахмат деп айтып эми коюшу. мурункуга салыштырмалуу шүгүр дегиле. Жок, ал жакшы. Бирок өнүгүү өссүн. Канча деген акчалар түшөт? Постко төлөдүзбү? Эми Постко түшүп төлөдүзбү акча? төлөдүк. Төлөдүз. Берге келип акча төлөдүз. 1 сом жумшалган эмес ушул жылга чейин сары челек көлүнө. Жок, онуга төлөдүк. Эми ошону эми Биз ошолор жумшалды, максаттуу жумшалды. Туура сен сөзүңөр. Мен нерсе деген жокмун сага деле. Ошого Сеники деле туура. Сеники деле туура. Телефонун алып койду. берет, ата берет азыр. Берет. Телефонду бер. Болду, сүйлөйсүзбү? Шарттары жакшы экен дедизби? Эми мурункуга салыштырмалуу мен жакшы десең болот. Мурункуга салыштырмалуу. Былтыркы мурдажылыкка салыштырмалуу. Болду. Анан эми Биз ошол жерге төлөнгөн акчалар, постко түшкөн акчалар, Туура, биз деле кыжырак болдук. пайдалансын деп Ооба, ол деле биз. Өзүңүз көрүп атырсыз. Элдер тапчанына отуруп, мен айттым, эркелер жерде отуруп. мына очогунан аразы болдум, дейм. Мына Жок, мына очогу дейм. Жооп берем. очогуна мына жүрүң. Базым, именно сизге көрсөтүп койчу базым. Базым. Жок, бассаңыз, келин очоктун жанына сүйлөшөлү базым. Жа, эми мен кара. Өзү бир сенин үйүңдө эмне мындай эмес. Ошону баспайсызбы? Көпчүлүктүкүнөн бул. Акча төлөп атырып, бирок шарт жок. Биз ошону өнүксүн деген ойдо жүрүк. Кухнясында шарт жок. Туура, кухнясында шарт жок.
А бул болсо дача, Сары Челек коругунун берки тарабы. Бул жерге барган учурда дагы акча алуулар болуп жатканына күбө болдук. Анда мезе 5 комментарий. Биринчиден ошол. Birinci емес, мен көбіне жол келдім. Келем бұл жерге. Бер кызмат акысы канча болду ошону айтып коесузбу? Қызмат ақысы 800 сом менен қалды. Сен телефон тартып атасың. Сүйлөй бериң ага. Анан 800 сом алды. Незини алды? Қазанға деп алды. беседкаларчы отурган. Оны беседка канча алды? Беседкаға қанша алды? 2000. 2000 алды. Отдельно біз тияқтан арзанырақ сөйлеп неме қылдыла. Бізге отдельно десек ұшқа алып келді. Ошондо дагы канча кайсы услугалар? Болды, пока сіздер. Элдерге акча төлөдүңөрбү? Акчалап бекен? Канча сом? Kança verdik? Hazır 1,5 ming dedi. Çay pay отдельно экен да. Чай отдельно. 1,5 миң отурганыңызга. Ama idiş pidiş. Mangal. Şu stolda oturursunuz siz? 300 сом. Берелексиз бирок. Жоқ берлік. Айтты. Keşke çayın otururuz da. Кечке чейин отурса 300 сом деди. Рахмат. Бул отурган местага 300 сом. А бул болсо Сары Челек коругун караган эгердин катери, Сары Челек коругунун катери мындайча айтканда. Бул катер Сары Челек коругуна патрульга гана берилген. Сары Челек коругунун эгери келген туристтерди салып, акчасын алып турат. Көлдүн жарымына чейин 2,5 миң, башына 5 миң сом. Бирок бул акчалар эч кандай мамлекетке пайдасы жок. Ошондой эле Сары Челек коругуна да. Мындай мүмкүнчүлүктү буга ким жаратып берди? А бул болсо мынакей эс алуучулар катерден түшүп аткан учуру. Айта кетчү нерсе мына ушу туугандар, Сары Челек көлүн көрүү үчүн ар бир адамдан алынган акча, миллиондогон акчалар Сары Челек көлүнө 1 сом дагы жумшалган эмес ушул жылга чейин. Алардын бардыгын көзөмөлдөгөн адам жок. Ал эми Сары Челек көлүн менчигиндей пайдаланып, жетекчи менен келишип алып, мына ушундай иштерди алып барган корук кызматкерлери дагы мыйзамсыз элдин акчасын алып турат. Бул акчалар мамлекетке 1 сом дагы пайдасы жок. Ал эми азыркы учурда экология министрлиги мына ушул видеолор боюнча иш алып барууда. Видеону даярдаган Алтынбек уулу Нурдин калыс, туура ой пикир жаза кетип, видеону бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат.